1945 жылы 8 май күнү саат 22-ден 43 мүнөт өткөндө Германиянын баш калаасы Берлиндин жанындагы Карл Хорст шаарында генерал-фельдмаршал Кейтель Вермахттын атынан Советтер Союзунун маршалы Жуковдун жана союздаштардын атынан Англиянын авиация маршалы Теддердин катышуусунда толук жана биротоло багынып берүү жөнүндөгү келишимге кол койгон. Бул мезгилде Москвада 9 май болуп калган эле. Ошентип 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу, эң көп жоготууга алып келген улуу атамекендик согуш аяктаган. Бул согушта Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган. Ошол эле замат Сталиндин жарлыгы менен 9 май жеңиш күнү деп жарыяланып, эртең менен саат 6:00-дө бул жарлыкты радио аркылуу атактуу диктор Левитан бүт Совет элине жарыя кылган. Эң биринчи жеңиш майрамы 1945 жылы 9 май күнү болуп көрбөгөндөй майрамдалган. Элдин баары майрамдаган. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Көчөлөрдө адамдар бирин-бири куттуктап ыйлап жүрүшкөн. Бул кубанычтын ыы болгон. Кечинде СССРдин борбору Москва шаарында 1000 замбиректен 30 залп менен СССРдин тарыхындагы эң масштабтуу жеңиш салюту берилген. Бирок 1948 жылдан баштап 9 май кайрадан жумуш күнү болуп калган. Ал эми 1965 жылы гана жеңиштин 20 жылдыгында 9 май кайрадан жумуш эмес күн деп жарыяланып, бардык атрибуттар менен аскер парады, согуш ардагерлеринин салтанаттуу жүрүшү, жеңиш салюту майрамдала баштаган. Быйыл улуу жеңиш орногондугуна 75 жыл болуп турат. Учурда Баткен облусунда 12 улуу атамекендик согуштун ардагерлери бар. Тылда эмгектенгендер 321. Өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу быйыл жеңиш майрамы чоң масштабта белгиленбейт. Президентибиз Сооронбай Шарипович тарабынан эки согуштун ардагерине 75 000 сомдон, оруктун ардагерлерине 15 000 сомдон акчалай сыйлык берилди. Майрамды биз мына өлбөс полкту онлайн режимде өткөрөбүз деп даярданып атабыз. Онлайн режимде өтөт. Анан ушу ата мекендик согуштун ардагерлерине эскерүү, ушу эстеликке гүл коюу менен эле кыска өтөт. 9 май улуу жеңиш майрамы салтанаттуу белгиленбегени менен бизге бүгүнкү жашоону жеңишти тартуулаган ардагер ата-апаларыбызга өзгөчө сый-урмат көрсөтүү улантылып жатат. Баткен облустук жана Баткен райондук ардагерлер кеңештеринин төрагалары облустун аймагындагы согуш ардагерлеринен кабар алып, өз белектерин берип, согуш жылдарын эске салып баарлашып келүүдө. Ардагерлер кеңешинин төрагалары Кадамжай районундагы улуу атамекендик согуш ардагери Эшпаев Шамшатадан кабар алышты. Андан соң Баткен районунун Бөжөй айылындагы согуштун ардагери Таштемиров Сейдахмат атабызга барып, кабар алып, белектерин берип, узун өмүр каалап, эл журтка амандык каалап кайтышты. Бардык согуштун ветерандарыны, тылдагыларды, жалпы эмгекчилерди куттуктар элем. Жеңиштин 75 жылдык майрамыны куттуу болсун. Мындан кийин биздин өлкөдө, биздин мамлекетте эч кандай мындай согуш апаттары болбосун деп мен сиздерди куттуктап коёр элем. Ырасында согушта эл жер үчүн курман болгондор арабызда азайып бара жатат. Алардын көпчүлүгү катарыбызда жок болсо да, өмүрлөрү жылдын кайсыл гана мезгили болбосун көрүнүктүү жерде турган эстеликке айланган. От күйгөн согуш талаасында эмне деген гана азаптуу күндөр өткөн. Биз аны кино тасмалардан көрүп абдан таасирленебиз. Ал эми ошол кандуу окуяга аралашып, күн-түндү унуткарып согушта жүргөндөрдүн сөзүнүн таасири ушунда болсо керек. Фронтто эл жер үчүн күрөшкөндөрдүн эрдиги эч качан унутулбайт. Канышай Ашимова, Ислам Толубаев, Алмаз Нарынов, Алтын бешик жаңылыктары.